президенттин олигархтардын, криминалдын заложниги болуп калат экени бул айдан ачык болгон башында эле. Биз бир нерсени так айтышыбыз керек да, бул жактачы коррупция кандай жыйынтык берип атат эмне маселе анда эмес. Коррупция менен күрөшүү эмнеден улам башталды дегенден ар бир иштин жасап атканда ниети болот. Мисалы үчүн президенттин коррупция менен күрөшүү ниети бул чындап коррупция менен күрөшүүгө багытталган эмес. Бул ошол учурдагы экс-президент Атамбаевдин бийлигин тартып алуу үчүн, өзүнүн оппоненттерин түрмөгө тыгуу үчүн көтөрүлгөн лозунг катары болгон. Буга бир нече далилдерди айтсак болот. Мына бүгүнкү күнгө чейин элдин баары билет ким коррупционер экенин, каерде эмне схема бар экенин. Даже ошол азыр силер айтып аткан Өмүрбек Субаналиев генерал заложник болуп калды деп айтып басып кетүүгө мажбур болду да. Эч нерсе кыла албадым деп атпайбы? Мен айттым, тиги айттым, буга айттым. Анан эң кызык жери Субаналиев бир нерсени түшүндүрүп атат бизге. Бул азыркы күч структуралары, коррупция менен күрөшө турган күч структуралары, бул Райым Матраимовдун шернелештери, баардыгы оштон келген балдар деп атпайбы? Бул мафия деп атат. То есть биз коррупция менен эч качан жыйынтык болмок эмес башынан эле. Коррупция менен күрөшүү ниети жок бийликтин. Андай ниет болгон дагы эмес. Эгер болгондо коррупция менен күрөшө турган адамдын анализи болот. Коррупция менен күрөшө турган адамдын тактика, стратегиясы болот. Мынтип Бакиевдин бийлигин, Атамбаевдин бийлигин күчкө салып тартып алам деген жыйынтык ушуга алып келмек. Бирок коопсуздук кеңешин жүргүзүп атат, өткөрүп атат. Атайын президент ар бир сөзүндө ушул коррупцияга каршы күрөш президенттин сөзүнүн жалган экенин далилдеп коеюн. Сиз, мен отуруп алып, күйүт кылып, арман кылып, тигиндей кылбайсыңарбы, мындай кылбайсыңарбы деп сүйлөй берсек, бул чын. Эмнеге? Себеби сизге дагы, мага дагы баш прокурор менен СМБ, МВД баш ийбейт. Президенттин алдында турган институттар өзүн укпай атат деген сөз бул. Коррупцияга каршы күрөш бул жөн эле имитация. Бул оппоненттерге каршы курал. Түшүнүп атасызбы? Эгерде коррупция менен күрөшүү ниети болгондо, мына фонд ашты деп азыр Эмилбек Салматович айтты, фонд ашты деп. Гонка болуп кетти, жаап койдук деп атат. Ошол гонка болуп кеткенде дагы канча акча түштү? 1 миллиард доллар түшкөн жок да. Биз бир эле бажы тармагынан канча миллиарддаган жоготууларга барып атабыз. Толтура бизде коррупциялык схемалар бар. Эч ким схема менен күрөшөйүн деген ою дагы жок. Ошол схемалардын өзү заложник болуп калып атат кайра барып туруп. Ал өзү каалап заложник болгон жок. Өзүнүн каалоолорунан ошондой болуп атат. Өзүнүн ниетинен, ичинен ошондой болуп атат. Демек, кожо көрсүн, эл көзүнө эле жөн эле мындайча айтканда, шайлоонун астында же болбосо эшиктеги оппозиция күчөгөндө, элдин маанайы өзгөргөндө эле чыга калып, совбез өткөрө берип, совбездин да шермендесин чыгарып койдук уже.